Предохранитель. Бул сабагыбызда предохранитель боюнча өтөбүз. Эң эле алгач предохранитель деген эмне? Предохранитель деген бул биздеги 220 вольттуу автоматтын кызматын аткарган. Ошол коюлган буюмда замкания чыкканда өрт чыгып кетишин алдын ала сактай турган, атайып тургандай эле алдын ала сактоочу запчасть. Эми предохранительдердин кандай түрлөрү бар? Максаты, пайдасы, жок болсо зыяны, канча убакытта алмашат, кайсыл жерде жана кайсыл буюмдарга коюлат, ремонт учурундагы сактануу кантип текшеребиз, кантип алмаштырабыз, кандай жайгашкан жерин табабыз деген суроолорго азыр жооп издейбиз. Так, негизи эле предохранительдин кандай түрлөрү бар, предохранитель эмне, ошол боюнча так кеттик. Автомобильный предохранители. Предохранительдердин түрлөрү аябай көп болуп, алардын бирок максаты бир. Предохранительдердин мындай түрлөрү бар. Кечээки сабактарда бир сери айтылып кетти. Макси, норма, мини, мини 2, мини. Булар эң көп кездешкен предохранительдер. Бул предохранитель азыркы учурда кездешпейт. Эң көп кездешкен эски унааларда бул экөө, жаңы унааларда бул экөө кездешет. Эми силовой предохранитель жана кичинекей предохранительдер деп бөлүнөт. Бул төртөө кичинекей предохранительдер. Булар дагы кичинекей предохранительдер, бирок булар азыраак кездеше турган предохранительдер. Бул болсо мындан бул жагы силовой, диодовый, аны түшүндүрүп берем. Эң негизги макси деген эски корейский унааларда, эски японский унааларда колдонулган предохранитель. Бул предохранитель жөнөкөй кичинекей предохранительге эле окшош болуп, размери аябай чоң болот. Андан кийинки 2005 жылга чейинки көп унааларда бул предохранитель колдонулган. Бул предохранитель азыркы күндө колдонулбайт. Андан кийин 2005тен 2015ге чейин мындай предохранительдер колдонулду. Андан кийин корейский жаңы унааларга мини 2 деген предохранитель коюлуп чыкты. Японский унааларга мындай предохранитель коюлуп чыкты. Эми булардын көлөмү ар башка болгону менен булардын күчү бирдей. Ар бир амперажга устага ыңгайлуу болуш үчүн ар бир амперажга өзүнчө свет берилген. Алар боюнча айтып өтөбүз. Азыр бул жерде предохранительдер боюнча таанышуу. Эми мини предохранительдер кичинекейлер 40 амперге чейин болгон буюмдарга коюлат. Мисалы, фара, сигнал, вентилятор, салондогу печка, климат-контроль, айнектер, центральный замок, бензин насос, задний стоптор, прикрутитель, дагы задний ход стоп, айтор бардык күйүүчү лампочкалар бардыгына ушул 40 амперге чейин жетет. Андан чоңдоруна, же болбосо андан чоңдоруна мисалы эмнеге? Генераторга, стартердин замоктон келген контагына, замокко кеткен негизги питанияга, силовой мындай айтканда, мощный көбүрөөк ток турай тургандарга атайын чоң предохранительдер колдонулат. Мындай болгон чоң предохранительдер. Булар дагы амперине жараша түстөрү ар башка болот. Булардын ар мамлекеттин жаратуучулары ар башка колдонот. Булардын негизи кызматы бир. Мамка, папка деп коет, бирок булар бири самараз менен катат, бири жөн эле сайлат, бири штекер менен кармайт. Айтор көрүнүшү бирдей болгону менен кызматы бирдей. Булар силовойлор. Булардын светтерин, ампераждарын жатташ анчалык деле маанилүү эмес. Google'da бул боюнча толук маалымат бар. Анан кийин бир тараптуу диодовый деп коет, бир жака өткөрөт, экинчи жака өткөрбөйт. Негизги предохранительдин кызматы бул жактан келген плюсовойду же минусовой, айтор кандай питание келген болсо, экинчи жака өткөрүп берет. Предохранитель бир гана плюсовой мында коюлат. Качан ошол коюлган буюмдан замкания чыкканда ортосу үзүлүп, машинанын күйүп кетишинен сактайт. Ошол буюм ремонт болгондон кийин кайра жаңы салып коюлат, кайра өзүнүн ишин улантып кете берет. Эми булардын ампераждары боюнча
Автомобильный предохранитель виды дейт. Анын видтери. Аттарын жатташ анчалык дагы маанилүү эмес. Буларда японский жаңы унааларда же болбосо деги эле жаңы унааларда мына ушундай предохранительдер колдонуп атат азыркы күндө. Мынакей дагы бир види. Бул японский эски унааларда колдонулат. Бул эски Япон, Корея унааларында колдонулат. Силовой немецкий унааларда көп колдонулат. Бул предохранитель азыркы жаңы унааларда колдонулат. Бул японский 2005-тен 2015-ке чейинки болгон машиналарда колдонулат. Бул эски Жигули, Мерседес, немецкий машиналарда колдонулат. Бул болсо өтө аз кездешкен, амперажы чоңураак, саморез менен катуучу, негизги глазокто турат. Бул дагы өтө аз колдонулат. Бул азыркы күндө бардык эле унааларда көрсө болот. Бул азыраак колдонулат дегеним себеби бул виддеги предохранитель аз колдонулат. Бирок бардык эле машинада силовой предохранитель болот деген мааниде айттым. Бул болсо контрольный лампасы менен качан предохранитель ортосу үзүлсө, контрольный лампасы жанып, без контролька эле күйүп калганын сезсе болот. Мындай предохранительдер аябай кымбат жана өтө аз кездешет. Так, андан кийин автоунааларда канча ампераждагы предохранительдер болот деген суроо туугандар, бул боюнча мынакей. Бул жерге жазып койгон 1ден башталат ампераждар. 1, 2, 3, 4, 5, 7,5, 10, 15, 20, 25, андан кийин 30, 40. Маленькийлер 40тан токтойт, калгандары силовойлор болуп кетет. Алардын светтери боюнча азыр дагы көрсөтөбүз. Негизи предохранительдердин аттарын жатташ анчалык деле маанилүү эмес. Предохранительдерди негизи кантип текшеребиз? Ошону да үйрөнүп алсак, анан кайсы жерде турат ошону үйрөнүп алсак эң негизгиси. Как проверяем автомобильные предохранители? Кечээки сабакта бир аз түшүндүрүп кеттик. Мындай болгон контролька менен предохранительдин артында 2 контагы ачылып турат. Кээ бирки машиналардын предохранители, российский стилдеги предохранительдерде аркасы ачык болбойт, аларда ортосу тешик болуп ошол жерде көрүнүп турат. Мындай артында мындай контагы барларда предохранитель бая айтып кеткендей эле бир зым келет, экинчи зымдан кийин өтүп кетет. Биринчи контагынан плюс бар болгон болсо, экинчи контагына да плюс, эгер ортосу бүтүн болсо, бул жака плюс өтөт. Эгер предохранитель күйүп калган болсо, экинчи контагына плюс, биринчи контагына плюс, экинчи контагына ток жок болот. Себеби ортосу үзүлүп калган болот. Бул простой контролькаларда ошондой. Ал эми индикаторный контролькаларда башкачараак болот. Так. Текшергенде 2-3 ыкма бар. Мен азыр ошону айтып коеюн. Биринчи контролька менен текшеребиз. Экинчи көзүбүз менен боковойуна фонарик жагып карайбыз. Үзүлүп калбаптырбы? Мындай айтканда, мынакей. Мына предохранительди байкап атабызбы? Мына ортосундагы контагын. Мына ортосундагы контакттары байкалат. Мына актыкы көзгө байкалат, мына көзгө байкалбаган менен аркасынан фонарик жакса, мына көлөкөсү түшүп, ортосу бүтүн зүйкөн. Бул экинчи вариант. Үчүнчү варианты бирден суруп карайбыз. Караганга ишенбесек, тестер менен текшеребиз. Кандайча десеңер, мындайча. Ар бир предохранительди суруп туруп, тестер менен өлчөп чыгабыз. Мынакей, контрольканы текшеребиз. Мынакей, массага кымчып алып, бунусунан тийгизебиз. Плюс жанат. Ток бар болгон болсо лампочка жанат, экинчи жагына тийгизгенде лампочка жанат. Бул бүтүн дегени. Эми предохранительди мынакей мына иштеген предохранительдин ортосу бүтүн болот. Качан предохранитель күйгөндө мына ортодогу контакт үзүлүп калат. Мынакей үзүлүп калганы, мына дешевый предохранительдер мындай болуп эрип кетет. Эми бул күйгөн предохранитель анча байкалбайт. Ошон үчүн
контрольга менен текшерген жакшы. Чем фонарик ушундай караганда. Андан кийин эң эле жакшысы, эгер таптакыр айыбын таппай аткан болсоңуз, бирден суруп туруп, эки контагына мультиметриңизди прозвонкага коюп алып, эки контагына тийгизсеңиз, эгер бүтүн болгон болсо, звук берет. Эң жакшы, эң эффективный ошол. Эми эгер эч эле айыбы табылбай аткан болсо, андан кийин размер боюнча мына картина чыгып калып айтпайын. Көлөмү боюнча мынакей макси деген аябай чоң болот. Кийин нормал деп коет, стандарт деп коет. Бул bundan bir kıyla кичинекей, андан кийин мини деп коет. Мини 2 деген да ушу менен тең, капталына ширинасы тонкий болот. Микро аябай кичинекей болот. Бул жака сантиметрлерин да жазып койгон. Көзүңөрдү көндүрүп алгыла болду. Бул анчалык деле маанилүү эмес. Эми биз предохранительдердин ампераждары, светтери кандай болот? Ошол жөнүндө да бир маалымат берип коеюн. Так. Автомобильный предохранитель свет. Автомобильный предохранитель, какие ампер бывает? Согласно источнику elite.ua. Бул жерде туугандар, негизи 7,5дан өйдөсүн карабайлы койгула, ал анча кездешпейт. 7,5дын түсү күрөң, 10дуку кызыл, 15дики көк, 20ныкы сары, 25дики ак, 30дуку жашыл, 35 деген кездешпейт, 40 темный красный болот. Оранжевый деп жазып коюптур. Мындай темный красный, мындай цвет болот. Андан калгандары кездешпейт, жатташтын кереги жок. Жаттасаңар андан жакшы, бирок бул жерде туура эмес көрсөтүлгөн. Темный красный сороковка болот, ошону өзү туура. Şu 7,5dan баштап 40ка чейин жаттайсыңар, 40 темный красный болот. Эми ушул жерде дагы машинадагы предохранительдерди кантип табабыз? Андан мурда кандай предохранитель салышыбыз керек? Эң негизги вопрос, только оригинал предохранитель колдонуш керек. Эмнеге десеңер, предохранительдин мынакей жаңы предохранитель, мисалы ушул дешевый подделка. Оригинал предохранительдер көрүнүшү өзү боюнча башкача болот. Мына мисалы мына дешевый предохранитель. Карасаңар, мунун көрүнүшү стеклянный видте болот. Мына стеклянный. Бунун өзү пластиктери дагы дешевый, ножкалары дагы дешевый, и ортосундагы үзүлө турган контагы талапка жооп бербейт. Ошон үчүн оригинал колдонсоңор, биринчиден контакттары жакшы болот, пластмассасы эрибейт, ортосундагы контагы ошол мощностька келгенде үзүлөт. Тиги тифальды өчүрүп салгачы. Звук ашыкча берип атат. Анан кийин машинадагы предохранительди кантип табабыз? Мисалы, сизге Lexus 470 келди. Ошону предохранитель кайсыл жерлеринде турат, кантип табабыз дегенде Google'га киресиңер. Lexus 470 предохранитель схема деп айтсаңар, сразу чыгарабыз. Предохранитель реле Lexus LX 470 2003-төн 2007-ге чейин дейт. Сиз машинаңыздын жылын байкайсыз ушунун арасынан. Мисалы, мунун ичине кирсеңиз, дароо эле мынакей машинаны айтат, кандай машиналарга кетет. Предохранитель и реле Lexus LX 470 G100 2003-төн 2007-жылга чейин мындай болгон машинанын предохранительдери деп өзү айтат. Андан кийин шилей берсек, потом айтат. Бул жакта түшүндүрмөлөр айтат дагы. Эң алгач эле блок предохранитель в салоне дейт.
Эки жагында бар дейт. Карагыла, бул жеринде бар дейт, бул жеринде бар дейт. Ошону түшүндүрмөй кетти да уже. Эми ушул жердеги предохранительдердин көрүнүшүн эстеп калдыңар, а? Мисалы мына бул жакта. Эми кетти. Схема блок предохранитель 2003-2004 чейин пассажирский салон. Пассажирский дегени мына жак. Пассажирский салон мынакей. Мынагы сиденье жагы. Водитель жагы. Ушинтип эми ар биринде номер турат, байкагыла. 29, 31 эми дальше бирок түштөк ар бир номерге түшүндүрмө берген. 29-нчу мисалы эмненики, мына мисалы 31-си через замок экен. 35-чи топливо экен. Ушинтип эмнеңиз бузулган болсо ушул жерден номерин таап ошону алмаштырасыз. Анан сиздики салондогуларды эмес, мотордого керек болсо ылдыйга түшө берсеңиз, моторный отсек дейт. Моторный отсекте дагы ар бирине номер койгон. Ылдыйга түшсөңүз ар бир номерде кандай предохранитель турат, эмне үчүн жооп берет, толук форматта түшүндүрүлгөн туугандар. Ушинтип издейбиз. Мисалы Lexus эмес, бизге Honda Fit керек. 2003-жылкы. Honda Fit 2003 год, предохранитель схема. Дегенде эле астында эң алгач айтып атат өзү. Предохранитель Honda Fit Jazz экөө бирдей дейт. 2001-ден 2007-жылга чейинки предохранитель схема. Ичине киргениңизде бул дал ошондой эле түшүндүрмө берет. Кандай машина экенин сүрөттө көрсөтөт. В салоне дейт, кайсыл жерде жайгашышын көрсөтүп атат. Мына жерден кармап тартасын. Рулдун астында, в салоне рулдун астында болот. Жазып коет, находится в водительской сторона внизу панели приборов. Кайсыл жерде турганын жазып чыгарат. Потом ошол жердеги предохранитель шиттин көрүнүшү бизге мына ушул жери эле ачык болот, калган жери жабык болот. Потом схема, где находится предохранитель в салоне, модель 2001-ден 2004 чейин деп көрсөткөн дагы ар бирине номер берген, ар бир номерге дагы баягындай эле түшүндүрмө берген. Потом мотор керек бизге десеңер. Эми экинчи схема 2004-төн 7-ге чейин. Схема салонный блок предохранителей модель 2004-2007 года. Түшүнтасыңарбы? Кыргызча, орусча аралаштырдымбы? Короче, анын көрүнүшү башкача, көрдүңөрбү? 2001-ден 2004-кө чейин башка болот экен, 2004-төн 2007-ге чейин. Өйдөсүндө экөө тең бар деген белги экен да. Анын экөөнүн номерлери коюлду. Буга дагы предохранительдерге ар бирине мынакей 16 стеклоподъемник правый задний дверь, 17 стеклоподъемник двери передний пассажира. Ушинтип объяснение берген. Потом кеттик. В моторном отсеке. Моторном отсеке каерде турат? И расположен около аккумулятора. Для доступа нужно отжать 2 фиксатора и поднять крышку вверх. Түшүндүңүзбү? Кайсыл жерден ачасың? Кантип баарын түшүндүрмө берет. Өзүнүн сырткы келбетин көрсөтөт жана номер берет. И номер менен дальше кете бересиң. Мисалы мен жаттап калганым мына 15-чи менен 14-чү правый левый фаралар. Мисалы мына 14 16 окшойт, 15 14 15 16 да. Так. На 14-чи сеп указатель поворот аварийная сигнализация комбинация приборов. Нет, 14 ортодо адашып кеттим а? Жок. То есть мен адашыптырмын. Бир чети болот экен демек. Мунун номер туура эмес коюлган, же бул годовойунан туура эмес. Негизи бул жерде, ооба бул жердеги экөө, бул. Мына экөө азыр. Мына жердеги 12 менен 13 фараныкы. Адаштым, кечиресиңер. 12 менен 13 фараныкы. 12 менен 13 окуйбуз. Мына правая фара, левая фара. Көрдүңөрбү? Мен жаттап калганым да, примерно. Ошентип предохранительдер табасыңар. Мына негизи булардын эч бирин жатташтын кереги жок. Кайсы предохранитель кайсы жерде турат? Просто фит убагында көп болгондуктан аны жаттап калганбыз. Андан кийин экинчи варианттагы предохранительдер кетет. Бул жерде реле боюнча. Экинчисинде уже реле боюнча. Экинчи реле, үчүнчү реле, 4-чү реле, 5-чи реле. Ар бир реле эмнеге жооп берет, ошону түшүндүрүп атат. Түшүнүп атасыңарбы туугандар?
Ушинтип маалыматты стартер негизи предохранитель боюнча маалыматты Google'дан алабыз. Бир гана Google'дан алабыз, болду. Кандай машина болбосун, бардыгы Google'да бар. Мисалы, эң көп кездешкен Lamborghini. Lamborghini предохранитель кайча турат экен? Предохранитель Lamborghini где находится? Биринчи эле сайтка кирет, эң биринчи. Эми тандатат, Lamborghiniби, Aventadorбу, ушунун баарын тандатат, андан кийин кетет. Эми бул жер сайт экен булчу. Негизи мынакей. Предохранитель для бардык машинага тапсаңар болот. Кандай гана машина болбосун, сложный, оңой, кыйын. Бирок булардын Lamborghini'nin обслуживаниясы через сервис Lamborghini болгондуктан буларга негизи интернетке киргизбептир. Кайсыл жерде турат, себеби бул көп кездешпеген машина. Так, ошондой бул Lamborghini болчу үстү. Азыр дагы бир кымбат. Мисалы, Lamborghini'ге доступ жок окшойт. Так, картина деген жерине коебуз. Эгер ошондой маалымат чыга бербесе, Lamborghini. Lancer дейт го бул. Жөн эле силерге интереске. Дагы кымбат кандай машина бар эле? Я. Ferrari. Предохранитель схема Ferrari. Мынакей туугандар. Ferrari схема предохранитель. Шуну бассаңар. Бирок булардыкы ошол онлайн менен болот да көбүнчө. Мынакей Ferrari жылдары 2011ден 2016 жылга чейин, 2004дөн 2009га чейин басасыңар, ичине кадимкидей эле баягыдай айтып кете берет да. Мен айтайын дегеним, Google'да самолетко дагы табасыңар. Самолеттун дагы схемасы бар. Google дүйнөлүк информация бере турган сайт болгондуктан Google'да бардык нерсе бар. Bundan башка сайттардан издебей эле койгула. Facebook дагы ошонго окшогон сайттарда алар жалаң рекламный сайт болгондуктан информациянын бардыгы Google'да жазылган. Ошо Google'дун ичиндеги сайттар биз кирсек, сайттарга акча түшөт. Жана ошол жака заказ түшөт. Ошол ал жак арасында рекламалар берилет сайттарда. Ошол сайтта рекламалардан аларга акча түшүп турат. Ошонун себебинен сайт жасап, адамдар атайын китептеги информацияларды киргизет. Булар достоверный, өтө так маалымат болот. Мен ушул күнгө чейин бир 100дөн 1-2 ката болгон болушу мүмкүн. В основном бардыгы туура болот. Түшүндүрө алдымбы? Ошон үчүн Google менен предохранитель маселесинде, реле маселеси боюнча кылдаттык менен иштесеңер оңой. Түшүндүрө алдым баарыңарга. Ийгилик туугандар. Бөлүшөбүз.